Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымдын катталуучулары, көрүүчүлөрү, амансыздарбы, ден соолуктарыңыздар жакшыбы, үй бүлө баардыгы тынчпы, эң негизгиси үй бүлө тынч болсун. Урматтуу менин каналымдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, мен бир нерсени айткым келет. Кээ бир учурларда мага мына ушундай дагы каттар келет да. Эми кат деген арыз даттануучулардын маалыматы албетте ар бирине көңүл буруп, мындай бир абдан мисалы дыкаттык менен мамиле кылганга аракет кылам, бирок өтө көп мына өзүбүздүн урматтуу президентибиз келгенде ошол бир эле күндүк жыйынында канча деген каттар чогулуп калды. Анан ал кеткенден кийин ошол каттардын аткарылышы көзөмөлдөө эмеспи? Мына ошол негизги проблема да биз үчүнчү, чын айтканда. Ушундай кат келди мага. Бул Абдусаттарова Амина деген Ош облусунун Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнүн Октябрь деген айылынын Сайдахматова көчөсү үй номерине чейин жазып коюптур, номер 86 депчи. Телефондоруна жазып коюптур. Бул 23 жылдан бери, эми ушул быйылкы жылга чейин ушул үй бүлөлүк катыштын бузулгандыгынан улам проблемасын айтып, оттошуп, соттошуп, кыскасы жогорку сотко чейин бул дооматтары жетип, жогорку соттон дагы ушул өздөрү тарапка чечимдер чыккан экен. Мына ошого карабай бүгүнкү күндө улуу урматтуу биздин соттор кайра ишти карап чекит койбостон, өзүнүн маалыматына караганда, мага берген маалыматына караганда, чекит койбостон бирине бири түртүп жаткан учур экен. Абдусаттарова Амина дегендин ишенимдүү өкүлү азыр өзү да сүйлөп берет, ал да мүнөттөрдөчү мага караганда көбүрөөк маалыматтарды ошондон угасыздар деген ойдомун. Абдусаттарова Амина деген бул Оруновдордун үй бүлөсүнө кыскасы турмушка чыгат экен. Турмушка чыгып, анан жашоо деген бирде өйдө, бирде ылдый дегендей, кыскасы турмуштун бир оор учурларын баштан өткөрүп, анан Россияга чейин барып иштеп, кыскасы ушу үй бүлөнү баягы шыттандыруу максатында, моралдык жактан бир аз деңгээлин көтөрүү максатында, эми мындай жөнөкөй тил менен айтканда акча табуу максатында мына ушинтип Россия жергесине чейин барып иштеп келишкен экен. Анан ич ара түшүнбөстүктөрдөн улам үй бүлөдө чоң чыр чатакка айланып, анан акырында бул үй бүлө ажырашуу менен тынат экен да, кыскасычы. Ажырашып тынышат экен. Ошол ажырашып тынгандан кийинки маселе, бул жерде бала дагы көйгөйү бар ортодочу. Аны дагы ушул өзүнүн ишенимдүү өкүлүнүн өзүнүн оозунан угалы. Сеп деп коет, мисалы кыргызда сеп деп коет да, мисалы үй бүлөдө ажырашып кетсең, анда аялын алып келген себеби менен кошо кетет. Бул мыйзамдын дан сырткары дагы мына ушундай бизде кыргыздарда, ушу жалпы эле мусулманчылыкта мына ушундай салтыбыз бар. Мисалы үчүн аялың менен мыйзамдуу түрдө ажырашкандан кийин, мусулманчылыкта талак жолу менен эле ажырашкандан кийин, аялың кандай төшөк, кандай керебет, кандай мебель алып келсе дагы ошо менен кайра жүгү менен кетет. Же болбосо куда тарап, мисалы үчүн бала тарап, аман эсен ошол жүгүн ошол кайненесиникине жеткизип берет. Же кайнене, же кайната, же ошол кыздын урук туугандары баланын үйүнө келип өздөрү жүктөп кеткенде учурлары болот. Ар бир майда чүйдөсүнө чейин. Ийне алып келсе ийне, жип алып келсе жип. Мына ушундай бул эми өнөкөткө айланган көрүнүш. Буну эч ким мисалы үчүн туура эмес дей албаса керек. Мына ошондон баштап, эми ажырашкандан кийин эми ал үй бүлө менен маселе бүттү да. Ажырашкандан кийин анан ушул 700-800 миң сомдун тегерегинде ошол сеп менен барганмын деп айтып атат. Ошол септи кайра ала албай атам деп атат да. Мисалы мага болгону азыркы күндө 50 миңдин тегерегинде эле ушул
үй турмуш тиричилигине керектүү гана буюм тайымдарын кайтарып берип, калган менин себебиме кошо барган материалдык баягы буюм тайымдарымды бербей жатышат дейт. Күйөөм дагы ошол кайната, кайненесин кошуп айтып атат. Эми биз азыр Оруновдор акмак экен, алар адам эмес экен деп айткандан алыспыз. Себеп дегенде 17-си күнү дүйшөмбү күнү ушул иш боюнча Ош облустук сотунда дагы бир процесс болот. Албетте жарандык тартипте болсо керек. Ушул процесске бизди катышып берсеңиз, ушул маселенин баардыгын мисалы үчүн ушул коомчулукка дагы чагылдырып берсеңиз деп арыз менен кайрылып атат. Бул үй бүлөнүн тагдыры, бул үй бүлөнүн мен азыр азын-олок айткан көйгөйү качан башталган, эмне болуп башталган, баштан аяк жүргөн ушул үй бүлөнүн ишенимдүү өкүлү өзү оозу менен айтып берсин деп мен ага атайын убакыт бөлдүм. Кененирээк бир 5-6 мүнөт эле. 5-6 мүнөт эле. 5-6 мүнөттө бир жакшылап тыңдап көрүп койсоңуздар, андан кийин Кудай буйрса дүйшөмбү күнү эгер сот уруксат берсе, журналисттердин катышуусуна, анда барып катышып, анан тараптардын оюн сиздерге дагы чагылдырып берем. Бул жерде абдан көп өтүнүчтөр бар. Мисалы үчүн мөөнөтү өтүп кеткен ишти кайра эмне үчүн соттор жандандырып, кайра башынан ишти улантып атат, эмне үчүн жогорку соттун талаптары аткарылбай атат, эмне үчүн Арабан райондук сотунун чечимдери жокко чыгарылган, жана башка. Мисалы үчүн абдан көп бул боюнча тиркемелери да өтүнүчтөрү да абдан көп экен, чынын айткандачы. Бул эми бир эле жолу болгон сот эмес, бул деген жогорку сотко чейинки барган иштин жагдайы. Абдан көп маалыматтар менен кайрылган. Эми мунун баардыгын мисалы үчүн дүйшөмбү күнү Кудай буйрса сиздер ушул менин иликтөөмөн, менин териштирүүмөн кийин толук маалыматтарды ала аласыздар. Азыр мен сиздерге ушул Абдусаттарова Амина айымдын ишенимдүү өкүлүнүн сөзүнө күбө кылайын. Ал баардыгын баштан аяк жакшынакай кылып айтып берсин. Анан калганын дүйшөмбү күнү боло турган сотто, эгер сот бизди аралаштырып, медиа тармагына уруксат бере турган болсо, анда барып тараптардын оюндагын сиздерге ачыктап берем. Себеп дегенде экинчи тараптын дагы же болбосо тараптардын дагы оюн эске алуубуз абзел. Бул эми азыр кээ бир учурларда менин иш тажрыйбамда ушундай каттарды дагы берип койгонго туура келет. Себеп дегенде анча-мынча соттук процесстерге, анча-мынча тергөө иштерине, анча-мынча мыйзамды үстүнөн көзөмөл кылган органдардын аракетине ушул маалыматтардагы таасир этиши мүмкүн. Иш боюнча доогер Абдусаттарова Амина, ал эми ишенимдүү өкүлү мен Тышабаева Макчахра. Доогер Абдусаттарова Амина жоопкер болуп каралып жаткан азыркы учурда жоопкер Оринов Ыктыяр Жолдошуна турмушка чыккан 2023-жылы октябрь айынын башында. Ал эми акча каражаты жетишсиздиктен кичине үйдө чыр-чатак чыгып, студентка болгон Абдусаттарова Аминанын контракттары төлөнбөй, окуусуна деле бара албай калып, акча каражат жетишсиздиктен алар Россия өлкөсүнө иштегени кеткен. Барган учурда октябрдан январь айына чейин 2 жаш жакшы жашашып, доогер кош бойлуу болгон. 1 айлык боюнда бар болгон кезинде февраль айында алар Россия өлкөсүндө акасы чоң иниси, кайын агасы иштеп жүрүп, Орунов Бактияр деген аларды жанына чакырткан, квартирада жашап чогуу жашайбыз деп. Кайын агасы менен чогуу жашап жаткан кезинде кайын агасы кичине үй бүлөдө тоз тополондон улам апсыны менен кичине пикир келишпестиктен кайын агасы айтып, эмесине апсынын жолдошу ого кайын ага болот. Кайын агасы Абдусаттарова Амина келинди ур токмокко алып, токмоктоп, үйдүн ичине камап коюп, телефондорун алып койгон. Анан аябай коркутуу, үркүтүү жасаган. Кыз үй бүлөсү менен ошо Кыргызстанда жашаган үй бүлөсү менен байланыша албай калган. Телефондору жок. Анан посольствого телефон чалып, Кыргызстан посольствосу аркылуу Екатеринбург шаарында болгон окуя, ур токмокко кагылган доогер алып келинген Кыргызстанга.
келген күндө эле эртеси күнү талагыңды жоопуңду бердим деп жолдошу жөндөн жөн эле талак берип салган. Кыздын 1 айлык боюнда бар калтек менен токмоктонуп, кайнагасы тарабынан калтек жеп, угрожающий выкидыш болуп, баласы түшүп калуу коркунуч менен больницага жүргөн кезинде жөндөн жөн эле бир талагын берип туруп, голосовой жиберип, жолдошу септерди машинага жүктөп, эчкинин астына алып келип койгон. Эчки кулптанып болгон, тилекке каршы кулп салынган, себеби доогер больницада угрожающий выкидыш болуп, баласы түшүп калуу менен жатып калган болгон. Баласын кабар алып, нары бериси наракта турсун, кыздын талагын берип, септерин алып келип койгондон кийин кыздын жарым жалтырай септери жок болуп, телефон аркылуу үйдө эч ким жок болгондуктан кайра дагы кайны эжеси септерди үйүнө алып кетип, үйүнө беркитип койгон. 10 күндөн кийин чыгып больницадан септерди алуу максатында жолдошунун үйүнө барса, жолдошу менен кайнеси үйгө киргизбей, үйдө кулпу салып, септерди сот аркылуу беребиз деген каршылыкты көрсөткөн. Айыл өкмөт башчылары менен барган учурда айыл өкмөтү деле киргизбей койгон, 102 групповой визит кеткен, милициялар деле киргизбей койгон. Септер бар жоктугун аныктайлык. Мен септерим ала элекмин. Ошо октябрдан кийин, 1 аптадан кийин эле Россияга кеткен бою септердин абалын мен көрө элекмин деп доогер айтса, такыр доогердин сөзүнө кулак аспай, сот аркылуу берем деген сөз менен куп салып койгон. Ушундай немесин айыл өкмөтүнүн кызматкерлери справка аркылуу тастыкта берген, биз барган учурда киргизбей, сот аркылуу септи беребиз деп бизди киргизбей койду деп справка жазып берген. 102 деле аныктама берген, ушундай бизди киргизбей койду деген токтому менен анан аркасында сотко кайрылган. 2023 жылдан азыркы учурга чейин 2026 жылга чейин сот болуп келүүдө. Кайра соттордо ар кандай ыкмалар менен өзгөртүү болуп жатат. Башында эле Араван райондук сотуна арыз жазганда, Араван райондук соту ишти карап чыгып, материалдар менен таанышып, общий 700-800 миңдей сеп доогерге кайтарып берилсин деп доогердин пайдасына чечим чыгарган. Чечим 30 күн мөөнөт өтүп өз күчүнө кирген. Чечим 2023 жылдын немеге 28 августунда чечим өз күчүнө кирип, чечим чыгарылган. Ал эми августта чыгарылган чечим сентябрда өз күчүнө кирген. Октябрга сот аткаруучуларына отуп аткаруу барагын алынган. Ал эми чечимди кайненеси милдеттүү турда балама тапшырам, чечим менен тааныштырам деп жоопкер бул жерде экөө болгон, кайнеси жана жолдошу болгон. Жолдошу процесске катышпаган, чечимге алууга келбеген, бирок апасы, кайненеси чечимди алганы келип атып, милдеттүү турда тилкат жазып берген. Чечим менен тааныштым жана баламды тааныштырам чечим боюнча деп. Бирок тилекке каршы баласы мен чечимди алган жокмун, чечимди билген жокмун деп жалган айтып, 1 айлык апелляциялык даттануу мөөнөтү өтүп кетсе деле, жалган айтуу менен жүйөлүү себеби жок кайрылган областной сотко. Областной сот жүйөлүү себеби жок экен, себеби кагаз түрүндө расмий тастыкталбады. Апасы милдеттүү турда баласыны кулактандыруу берип, тилкат жазып, чечим менен кулактандырам деген тилкатына деле карабай, областной соту апелляциялык даттануусуну күчүнө киргизип, аларды мөөнөтү өтүп кетүүсүнө деле карабай, мөөнөтүнө калпына келтиргизип, кайра ишти карап койду. Негизинен сентябрь күчүнө кирген чечим, октябрь аткаруу барагы сот аткаруучуларга өткөндөн кийин, октябрдын 13-үндө алардын өкүлү областной сотко арыз жазды. Дагы толтура документтерди туура бербегендигине байланыштуу областной сот кайра кайтарды. Алым акчасы төлөнбөптүр деп кайтарды. Октябрь, ноябрь, декабрь кайра алар апелляциялык даттанууду жаза берди. Ортодо 4 ай өтсө деле областной сот мөөнөтү калпына келтирип,
иште кайрадан карап ал эми жоопкерлер эки позицияда сүйлөгөн сөзүнө маани бербей, башында алар Араван райондук сотунда үй тиричилиги үчүн колдонулгон бытовой техникалар жок деп көрсөтмө берип, ал эми областной сотко келип туруп, жөн гана үй тиричилиги үчүн колдонулган бытовой техникаларды гана кайтарып беребиз, ушуга ыраазыбыз деген сөзүнөн улам областной соту толка үй тиричилиги үчүн колдонулган бытовой техникалар кайтарылсын. Апелляциялык даттануу мөөнөтү жүйөлүү себеби жок болсо деле мөөнөтү калпына келтирилсин, алардын өтүнүчтөрү канааттандырылсын, Араван райондук сотунун чечими жокко чыгарылсын деп туруп, 700 миңдей септи жокко чыгарып таштап, болгону 55 миң сомдук бытовой техникалар гана кайтарып берилсин деген чечим чыгарып койду. Ага макул болбой жогорку сотко доогер менен мен ишенимдүү өкүлү кайра арыз жазганыбызда, жогорку сот бунун апелляциялык даттануу мөөнөтүнү калпына келтирүүгө жүйөлүү себеби жок жана жоопкерлер эки позицияда сүйлөп атканына маани берген эмес. Судьялар Араванда үй тиричилик буюмдарын мойнуна албай, эми областной сотко келип туруп үй тиричилик буюмдарын мойнуна алып кайтарып беребиз деп эки түрдүү немеге сурак протоколуна эки түрдүү көрсөтмө бергенине областной сот маани берген жок жана септердин абалын текшерген жок. Ошол себептен областной сот ушул нерселерди иреттеп тактасын деген максатта областной сотко ишти дагы кайрадан кароого жиберсе, областной сот ишти дагы кайрадан карабай Араван райондук сотуна жиберип койгон, жогорку соттун талаптарын аткарбаган. Райондук сотко дагы ишти кароосуна макул болбогон доогер дагы жогорку сотко кайрадан арыз жазды. Жогорку сот кайрадан деле эмне себептен ишти кайрадан Араван райондук сотуна жөнөттү, жогорку сот тарабынан берилген талаптарды аткарбады, ошол талаптарды аткарыш керек, иш кайрадан областной сотко каралыш керек деген сөз менен мурдагы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин катталуучуларым, сиздер ушул Абдусаттарова Амина айымдын ишенимдүү өкүлүнө ортоктош болдуңуздар. Эми Кудай буйруса дүйшөмбү күнү мен ушул бардык тараптардын ошол облустук сотунда жолтурсам керек деп ойлойм, ал жерге келсе керек деп ойлойм. Алардын дагы өзүнүн укук коргоочулары бар, ишенимдүү өкүлдөрү бар болсо керек. Алар дагы өздөрүнүн ойлорун ортого салышат. Алар дагы өздөрүнүн адилеттүүлүгүн ортого салышат. Чындык ким тарапта, кимден орусча айтканда касак кеткендиги тууралуу дагы маалыматты сиздер ала аласыздар. Ага чейин сабыр кылып туруңуздар.